Саламатсыздарбы? Бүгүн студияда Жогорку кеңештин депутаты, T-Mobile компаниясынын айланасында кызылчудан кийин түзүлгөн убактылуу парламент комиссиянын мүчөсү Марлен Маматалиев. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Айтсаңыз, азыр депутаттык комиссия кайсы этапка келип калды? Бүгүнкү күнгө карата кандай дагы маалыматтар чыгып жатат? Өзүңүзгө белгилүү болгондой, депутаттык комиссия 15 майда түзүлдү. Ошол биздин массалык маалыматтарга бир топ ошол маалыматтар чыгып, ошол T-Mobile'дын жумушчулары алып аткан айлык маанайынан кесепетинен андан сырткары ошол жерде жетекчилердин азыркы премьер-министр тууганы деп айтылгандан кийин комиссия түзүлүп, өз ишин экинчи эле күнү баштады. Биз биринчи эле күнү ишти баштаганда бир топ суроолорду, талаптарды койдук. Ошол менен бирдикте ошол жакта эксперттерге, счетный палатага өзүбүздүн тапшырмаларыбызды бердик да. Себеби биз берип аткан суроолорго толук маанай жооп ала алган жокпуз. Андан сырткары массалык маалыматтарда чыккандан сырткары дагы жаңы информациялар келип түштү. Ошолордун алкагында биз эксперттерге азыр тапшырма бердик. 10 күндүк маанай бергенбиз. Биз экинчи отурумду ошол маанай бүткөндөн кийин, биз жоопторду алгандан кийин экинчи отурумубуз өтөт да. Биринчи отурумда деле өзүңүзгө белгилүү болгондой, бүйүр кызыткан маалыматтар чыкты. Биз билбей турган, мисалы ошол эле Акылбек Жамангуловдун айткан маалыматы кандай элди дүрбөлөң кылды. Аягына келип ошонун баардыгы чындыкка жатып, керек болсо жана WhatsApp'тан ошол премьер-министрдин бажасы коркутуп ар кандай СМС'терди жиберген дагы, ал дагы элге тастыкталып, элге ачылып калды да. Дагы бир топ маселелер бар. Эми комиссия толук өзүнүн ишмердүүлүгүн азыр айтпай туруш керек. Себеби эгер биз айрым информациялар айтып койсок, аларга биз жообун алып калышыбыз мүмкүн да. Алар ошол жоопторго даярданып, же кандайдыр бир шактар болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз өз ишмердүүлүгүбүздү жашыруунда алып барышыбыз керек да. Эми элге белим калган нерселерди биз айта берсек болот. Ал эми жашыруу нерселерди өз убагы келет. Жашыруу болгондо эмнеге байланыштуу бул жерде? Эми башка да туугандар чыгып жатабы? Биз бул комиссия бир айда эле ишибизди бүтүрөбүз деп чечим кабыл алганбыз. Кудайым буюрса, ошол бир айдын ичинде эле биз ушул эл менен жолугушууга кеткенге чейин эле өз жумушубузду бүтүрүп, толук айкын эмне болгонун баардык элге айтып беребиз жана ошондой эле палатага чыгарабыз деген чечимибизди чыгардык да. Эми ал жерде жашыруун дегенде, мисалы, баягы өзүндө следствие деп коет да, следствие сыяктуу да жүргүзөт өзүнүн жумуштарынчы. Айтылбай турган нерселер бар да. Кийин биз айтып алган нерселер тастыкталбай калса, же ал туура эмес болуп калса, туура эмес информация кетип калат да. Биз комиссия өзүбүздүн чечимибизди так фактыларга гана коюшубуз керек. Негизи ушу жашырганда көп күмөнөөлөр жаралат да, демек сүйлөшүүлөр жүрүп жатабы деп? Жок, жашыруун дегеним ал фактылар тастыктала элек да. Бизге информация көп эле түшүп атат. Ар кандай информациялар келип атат. Бирок алардын баарын тастыкталыш керек да. Мен мисалы бир эле мисал каршы мен айтып берейин. Биз ошол жерде мамлекеттик органдарга суроо бергенибизде, чындыгында ошол маалыматтарга чыккан маалымат СМИлерге чыккандай эле ушул айлык мааналары ушунчалык чоңбу деген сурообузга жок, анчалык чоң эмес деп бизге жооп берди. Мисалы эле ошол T-Mobile'дын зам директору, премьер-министрдин бажасынын баласы 300 миң алат деген сөз чыкты эле. Ал жерде бизге мамлекеттик органдардан жооп берип атышты 170 миң депчи. Бирок эми биз билебиз да, биз органдардан запрос кылдык, ошондой эле соцфонд деген бар, налоговый деген бар. Ал жерде ачык айкын ким гана болбосун, кайсы гана жаран болбосун, ал жерде ачык айкын жанагы зарплатасы, айлык маанай көрүнөт да. Мисалы ошол 300 миң алды дегени ал тастыкталды. Демек 170 миң алам деп калп айтып коюптур. 170 миң алам деп эми ошол калп айтып аткан жагы чыгып атат. Андан сырткары жана мамлекеттик органдарда жообу толук болбой калды да. Алар бирок жооп берип атканда биздин информация боюнча 170 миң деп жооп берген да. Демек бул жашыруунда калып жүргөнбү, кандай анан? Жок, жашыруун эмес. Эми ал жерде штаттык жанагы оклад деп коет да. Андан сырткары, окладдан сырткары дагы бир кандай бир төлөмдөр болгон деп атабыз да. Да, ушунун баардыгын азыр счетный палата бир 10 күн ичинде тастыктап берет. 27 майда өз жумушун бүтүрүш керек. Бүгүн 24, 3 күн калды. 3 күндөн кийин ушулардын баарын бизге тастыктап берет да. Бул эле эмес. Негизи эле ушул T-Mobile'га 160 миллион, 170 миллион сом которулган да, биринчи транш болуп Мегакомдончу. Ошол акча каяка кетти? Кайсы жака сарпталды? Деги эле бул айтып аткан, элде айтып аткан айлык мааналар бир эле ай эмес, ал 4 ай бою алып келген экен да. Болбосо ал жумуш деле баштала элек. Ал T-Mobile'дын компаниянын деле жумушу толук маанайында башталбай туруп, бирок ушундай чоң айлыктарды алып атканы бул баары тастыкталат. Депутаттык комиссиянын биринчи отуруму жана бүйүр кызыткан маалыматтар менен коштолгондон көп өтпөй эле өкмөт башчы
3 жетекчини жумуштан алды да. Демек ошо бажасынын иштерге аралашканына ошол 3 жетекчи күнөөлүү болуп чыгып калдыбы? Булар муну кандай кабыл алдыңар бул чечимди? Эми биринчи эле ошол отурумузда бизге жана ошондой эле коомчулукка белгилүү болуп калды. Рысалиев бажасы өзү ошол өкмөттүн мүчөсү болбой туруп, же болбосо ошол аппаратта иштебей туруп, бирок негедир өзүнүн каалоосу менен ошол жерге кирип, ошол айдалып кеткен жана зам руководитель аппаратынын кабинетинде отуруп алып жыйын өткөзгөн. Жыйын өткөзүп, анын эч кандай бир түздөн түз тиешеси жок болсо деле жыйын өткөзүп, ал жерде мамлекеттик гос органдарга тапшырма берип, керек болсо ушундай катуу сөздөргө айтылганга чейин айтылып келип атат да. Мунун эми баардыгы азыр толук тастыкталып элек, бирок кабинетинде ошо отуруп алып жыйын өткөзгөнү бул толук тастыкталды да. Ошонун жыйынтыгында эми премьер-министр ага мындай укукту ким берген? Анын эч кандай же бизде жазылбаган мыйзам барбы? Сен бирөөнүн бажасы же тууганы болсоң ушундайга боло берет депчи. Ошон үчүн ошол комиссиянын жумушу ошонун алкагында жүрүп атпайбы? Биз дагы өзүбүздүн үнүбүздү айтып атабыз, бул туура эмес. Ошол жерде сындар айтылды. Эмне үчүн бул бажасы болсо эле, сиз айткандай туура. Эч бир керек болсо ошол ак үйгө жөнөкөй киши кире албайт. Ак үйгө пропуск жок, министрлер же зам министрлер жана депутаттар эле кире алат да. Калган жөнөкөй жаран болобу, же болбосо мамлекеттик кызматкер болобу, андай рангта эместеги кызматкерлердин баардыгы пропуск аркылуу өтөт. Биз керек болсо ошондо запрос кылдык. Бизге ал жерде жана 9 СГОнун немеси бар, ошолорго запрос кылдык. Бул кантип кирип жүрдү? Пропуск алып кирип жүрдү жөнөкөй жаран катары, же бажа болсо эле жөн эле кирип жүрбү деген да маселе да туулуп атат да. Ошентсе дагы жанагы 3 жетекчинин кызматтан алынышына кандай кабыл алдыңар? Бул силерди жумшартып, жооткотуу аракет эмеспи? Эми премьер-министр өз күнөөсүн мойнуна алып, 3 кызматкерди жумуштан алып отурат. Себеби булар түздөн түз ошолорго жол берип коюп атпайбы? Жанагы келип ошол жерде иштеп, тапшырма берип, совещание өткөзүп, аларды жумуштан алганы бул эми премьер-министрдин мен билбей мен артыман кылынган жумуштар катары сезип жумуштан алып атат деген мындай бир ой кетиши мүмкүн. Бирок эми коом эл баардыгы буга ишенбейт да. Кантип эле премьер-министр билбей калды, кантип эле премьер-министр ушу билбей калып туруп, анын артынан ушундай жыйындар өткөзүлдү деген маселе сөзсүз түрдө коомчулукта тарайт да. Бул немечи ой пикир калат сөзсүз түрдө мындай. Депутаттык комиссиянын корутундусу ошондо кандайга эмнеге келип калчудай болуп атат да? Депутаттык комиссия каяка баратасыздар? Түзүлгөн өзүнүн максатына жетет. Эмне үчүн түзүлгөн эң биринчи маселе коюлбады беле, жана айлык маанай жана тууганчылык. Анын баардыгы тастыкталбадыбы? Чын-чынына келгенде туура ошондой элге айтылып аткандай, коомдо айтылып аткандай чоң айлык мааналарды алышыптыр. Андан сырткары жана бажасынын баласы болуп чыкты. Рысалиев Иманкадырдын баласы Эрназар баласы болуп чыкты да. Бул эми өзүнчө этикага дагы мындай келбей турган. Бул жерде экинчи да маселе бар да. Бизге негизи жаңы улуттук уюлдук оператор түзүү зарылчылыгы бар беле? Эми бул маселени түйүнөн карап көрүш керек да. Бул КТ Mobile компаниясы түзүлүп алып, ага лицензияны биз берип алып, бирок ал КТ Mobile'дын өзүнүн акчасы жоктугунан ал азыркы мына Мегакомду карайлы же Бителди карайлы, алардын баардыгынын өзүнүн вышкалары бар, өзүнүн оборудованиялары бар, миллион долларга ала турган азыр бизде каражат да жок да. Андан ушундан кийин булар эмне кылышын билбей, анан чогуу колдоно эле ушул частотаны. Бул себеби акыркы частота да. Бул өтө кымбат баалуу частота. Мындан аркы только 5G деген частота кетет, бирок ага азыр мораторий койгон, ал азыр сатылбайт да. 4G'нын эң акыркы частотасы ушул. Аны мындай жөнөкөй эле рынокко чыгарганда 2 миллиард сомго сатса болмок. Өзүчү негизи. Анан эми бирок чогуу иштетебиз деген принцип менен алганда анын баасы сөзсүз түрдө түшөт болчу. Буларда башка шарт жок эле. Иштете турган болсо только Мегакомдун базасын иштетип, алардын серверлердин, алардын вышкалардын баардыгын колдонуп иштетет эле да. Анан эми
бизде конкуренция болсун деп биз деле тилейбиз. Анан өзүнүн националдык, өзүнүн улуттук компания болсун деп тилейбиз. Бирок бизде бар да Мегаком, бизде бар. Менин жеке оюм, буну КТ Mobile деп өзүнчө түзбөй эле, анын 19-жылы лицензиясы бүтмөй экен. Ошол лицензиясын Мегакомго эле бериш керек эле да. Мегакомго берип туруп, Мегакомду өркүндөтүп, өндүрүп кете бериш керек эле. Дагы каяктагы болбогон акчаларды таратып, ага Мегаком 345 миллион сом төгүп, ал 345 миллион сомдун жарымы биринчи транш төлөнүп атат, бирок ал акчанын каяка кеткени дагы азыр белгисиз да. Анын баардыгын төлөп отуруп эле, бир чөнтөктөн бир чөнтөккө төлөбөй туруп эле лицензияны Мегакомго берип койсок болмок. Сиздер азыр бул иштин саясий, моралдык жагын карап атасыздар да, юридикалык жагы да болушу мүмкүнбү? Мисалы үчүн кимдир бирөөгө кылмыш иши козголуп, кандай укуктук баа берилиши мүмкүн? Сөзсүз түрдө буга саясий да баа берилет, жана укуктук да, юридикалык да баа берилет да. Мунун артында мисалы үчүн эмне деген беренелер чыгышы мүмкүн да, эмне? Эми биринчиден жанагы Рысалиевдин кирип өзүнүн функциясына кирбеген нерселерди кылып атпайбы, жыйындарды өткөзүп атпайбы, бирок ага жол берип, биздин дагы ошол жерде отурган атка минерлер дагы жол берип атат. Ошолордун баарына юридикалык баа берилиш керек, жана саясий баа эми берилип калды, алардын баардыгы жумуштан алынды да. Бирок эмне үчүн ал өкмөттө эле эмес, ал ошол Госкомитет связинин дагы зданиясына кирип алып, ошонун жетекчисинин кабинетине отуруп алып, ошол жерде да жыйын өткөзүп атпайбы. Анан бунун баардыгы мыйзамдуу эмес шарттар болуп атат да. Эми акчалардын таратылышы же акчалардын кетиши боюнча дагы бул жерде укуктук баа берилет да. Бул дагы экинчи этап, бул да Кудай бурса каралат. Демек жана 4 ай 300 миң сомдон алса, 1 миллион 200 миң сом жөн эле абага кеткен болуп калат абы? Эми айрым бир эле адамдыкы болуп атат да. Ал жерде 27 штаттык единица болгон, 27 киши иштеген. Айрымдары айлык алып иштеди дейт, айрымдары айлык албай иштеди дейт. Бирок чыгым болду да, чыгым кетти. Жана Мегакомдон төлөнгөн 160 миллион сомдун дагы аягы жок. Каяка төлөнгөнү эми азыр тастыктап атышат. Алар да канчалык түрдө, мыйзамдуу түрдө берилди, берилбеди, аны да каралат. Андан сырткары ошол жетекчилердин ошол жерге жумушка кириши да кандай кирди. Толук мыйзам түрүндө кирди. Же болбосо ошол Кыргыз Телеком дочерний компаниясы болуп атпайбы? Бирок дочерний компаниясы болгондон кийин КТ Mobile ушундай чечимдерди ал жерде Кыргыз Телеком акционерный обществодо, акционерлердин чогулушу болдубу? Ал жерде каралдыбы, каралбадыбы? Ушул жактары дагы бар да. Депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы менен өкмөт башчыга ишеним көрсөтпөө маселесине жетишиңер мүмкүнбү? Кээ бирөө айтып жатат да, ушундай чуудан кийин ага жетпей эле өзү деле кетип калса болмок депчи. Эми башка европалык мамлекеттерди карасак, же болбосо дагы бир азиялык деле мына Кореяда же башка мамлекеттерди карасак, Японияны карасак, ал жерде ушундай маселе чыкса, анда өкмөт башчысы болобу, министр болобу, ким болбосун замат эле жумуштан кетмек да. Эми бизде бир аз башкача, эми биз депутаттык комиссия сөзсүз түрдө биз өзүнүн корутундубузду ачык, айкын чыгарабыз. Бизге эч кандай кысым, же болбосо сураныч, же болбосо неме эч кандай мен сезген жокмун, андай да болгон жок. Толугу менен ишти алып баратабыз. Мен ойлойм, депутаттык комиссиянын чечими менен бул жерде жөн эле токтоп калбайт. Керек болсо отставкага деле кете турган маселени кое алабыз. Демек жайында өкмөт алмашып калышы мүмкүнбү? Баардыгы чын-чынына келип такталып калса, ошонун баардыгы чындыкка жатса, жана бунан дагы коркутуулар болуп атпайбы? Азыр Жамангулов айтып атпайбы, мени азыр деле коркутуп атышат, азыр деле менин текшерүүлөр башталды, текшерип атышат, туугандарыма кысым кылып атат деп. Ошолордун баардыгы чын-чынына келип такталып калса, анда сөзсүз түрдө буга саясий баа берилет да. Анда парламент эс алууга кетпей өкмөт түзүп каласыңар, өкмөттү кетирип, өкмөттү түзүп каласыздар ошондо. Эми жайкы сезон келет. Эми ал комиссиянын чечимин албетте палатага чыгарабыз да. Анан палатада депутаттар өздөрү карайт. Биз керек болсо каникулга чыкпай деле созуп кылсак болот, эгер ошончолук чындыгында келип баардык тастык. Бирок маселе ошого баратканын атат, э? Эми баардык жерде баардыгы ачык, айкын, акыйкат каралыш керек да. Ким болбосун, премьер-министр болобу, мына президентибиз башында өзүндө айтып келип атпайбы? Тууганым болобу, тууганым эмес болобу, ким болбосун, министр болобу, депутат болобу, баардыгы мыйзам түрүндө бирдей жооп бериш керек депчи. Бул бизге сабак болуш керек, үлгү болуш керек деп ойлойм жаштарга, өзгөчө. Мындан ары мындай нерселер кайталанбаш керек да. Биз чоң кызматка келгенден кийин эч кандай бир туугандарыбызды же бир башка өзүбүздүн алыс тууган болобу, жакын тууган болобу, бажа болобу, ким болбосун, мындай нерселерден алыс болушубуз керек да. Рахмат маегиңизге. Сиздер менен мен Элизат Эркин Тур болдум. Саламатта калыңыздар.